Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылып жатсаңыз, сизге тажрыйбалуу дастыккан айдоочу Бакыт мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биз пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7 977 852 0081. Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Акчол Махмудов менен Роман Власовдун беттеши Алматыда өтөт. Алматы шаарында 26 апрелде Поддубный рестлинг лига турнири өтөт. Бул тууралуу уюштуруучулар билдирди. Ага Кыргызстан, Албания, Болгария, Иран, Куба, Монголия, Россия жана башка өлкөлөрдөн балбандар катышышат. Турнирдин башкы беттеши Роман Власов менен Акчол Махмудовдун күрөшү болот. Белгилей кетсек, Роман Власов Акчол Махмудовду 1 жыл мурун беттешке чакырган. Андан сырткары бир катар кыргыз балбандары орусиялык спортчулар менен күч сынашышат. Жоламан Шаршенбеков жана Денислам Баматов, Тайырбек Жумашбек менен Абаз Гаджи Магомедов, Үзүр Жусупбеков менен Артур Саркисян беттешет. Турнирдин байге фонду 20 миллион рубль. Буга чейин Акчол Махмудов орусиялык балбан Роман Власовго каршы беттешке даярдыгы тууралуу айтып берген. Кыргызстандыктар май айында 5 күн катар менен эс алышат. Кыргызстандыктар 1, 5, 8, 9 май майрам күндөрү болгондуктан иштебейт. Бул тууралуу эмгек социалдык жактан камсыздоо жана миграция министрлигинен кабарлашты. 1 май эмгекчилердин күнү, 5 май конституция күнү, 8 майдагы дүйшөмбү иш күнү 13 майга которулат. 9 май жеңиш күнү буга ылайык кыргызстандыктар катары менен 5, 6, 7, 8, 9 май 5 күн эс алышат. Камчыбек Ташиев УКМКнын таасирин арттырып, катыр баркын көтөрдү. Кайсы система кандай гана тармак болбосун, анын жетекчисинен көп нерсе көз каранды экен. Маселен, Камчыбек Ташиев УКМК төрагасы болгону мурда болуп көрбөгөндөй секириктер жасалды. Учкай гана токтололу, түрдүү кылмыштарга шектелген жүздөгөн адамдар кармалышып, дээрлик баарысы кусушту, бир тобу жазаларын алышууда. Ушул күндө да айыгышкан күрөш уланууда, коррупцияга айыпталган чиновниктер колго түшүрүлүп жатат. Өзгөчө ийимдин паракорчулукка батып кеткен туткактары чилдей гана терилип, чекесинен камалууда. Мамлекеттин макамына ээ болгон жетекчилер, кызматкерлер арасындагы кой терисин жамгандарды тазалоо иштери батыл жүрүүдө. Албетте, калыстык үчүн бир жагын эске салганыбыз жөндүү. Ошондой эле убакыттын өтүшү менен УКМКда ичара тазаланууга, өздүк курамындагы мыйзам бузган, булганган кадрларынан арылуу аракеттерин көрүп келет. Ондогон кызматкерлери ар кандай жазаларды алышып, жумуштарынан четтешкен. Кыскасы, Камчыбек Ташиев өзү дагы үлгү көрсөтүп, ошого жараша башкалардан да тазалыкты талап кылып, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ак эмгек өтөөгө, алдыга карай өнүгүүгө, элдин ишенимине ээ болууга батыл киришкени байкалат. Мындай машакаттуу жүрүштүн акыбети кайтып, байсал артсын деп жазган Арба Кейжи сайты. Балбак Төлөбаев Жогорку Кеңештин депутаты Шаки аюу заводун өз эрки менен бергендир. Жогорку Кеңеште ынтымак фракциясынан эл өкүлү Балбак Төлөбаев Арба Кейжи сайтына маек куруп берген маегин сиздерге сунуштайбыз. Балбак мырза, азыр аюу спирт заводунун конфискацияланышы коомдо аябай талкууланып жаткан кези. Бул канчалык туура чечим болду деп ойлойсуз? Мамлекет басып алды, конфискациялады деген туура эмес. Соттун чечими жок, конфискация болбойт. Сөз товарды конфискациялоо тууралуу айтылып жатса керек. Баары мыйзам чегинде болуп, алганда бергенде ыраазы болууга тийиш. Мисал, Кумтөр кени деле өз ара түшүнүүчүлүк менен өтпөдүбү? Балким Шаки жөн эле тура бергенден көрө эл үчүн иштесин деп чын эле өзү мамлекетке бергендир. Аны билбейм да, мен өзү менен сүйлөшө элекмин. Шаршенбек Шайлообекович ооруканада дагы бир операцияга даярданып жатат. Киреше бере турган тармактардын баары, мисалы спирт өндүрүү тармагы мамлекеттин колунда болууга тийиш деген көз караш бар. Сиз буга кошуласызбы? Спирт мамлекеттин колунда болушу керек дегенди колдойм. Бюджетти толтуруп, мектеп, оорукана, жол сыяктуу социалдык объектилерди салышыбыз керек да. Керек болсо Кумтөрдөн башка алтын кендери да мамлекетке иштеши керек. Мен өзүм базар экономикасын жактаган адаммын. Бирок ошентсе деле кээ бир тармактар энергетика, тамеки, спирт өндүрүшү мамлекеттин көзөмөлүндө болгону туура.
спиртти анан каалаган арак заводу сатып алып иштете берсин. Канча арак өндүрүлүп, канча салык төлөнүп жатканы да көзөмөлдө болот, деп маек куруп берген эл өкүлү Балбак Төлөбаев Арба KG сайтына. Тушунгандай. Быйыл Кудайга шүгүр сон көрүп тургундар мынакей чоң болду, кызыл, кочкул. Жакшы болду мынакей, чоң болду. Метр болуп калыптыр десең бою. Метр. Результаты бар экен. Гуминин базар жок, жакшы экен да. Бойго бериптир как раз. Роско да бериптир, жакшы. Айба мынакей баянкы мен айтып аткан гумин удобрение. Мынакей эба результат. Мына картошка бир чачкан. Карачы кандай бодрый картошка. Карачы могулар сабактарын жоон. Картошканы бир сугардым дагы. Бир лезвия жүргүздүм. Дагы эле ушундай мен менен бир эле сепкен, чогуу эле сепкенбиз, катарлаша эле. Саламатсызбы мынакей. Бул да бир лезвия менен бир кара сугат кылды. Бир эле сугардым мынакей. Экөөбүздүкүн айырмасы мына. Мына картошка. Мен гумин семирткичи сепкенмин. Бир эле жолу. Ошол трактор менен себилди. Натыйжасын мына ошо сиздерге көрсөтүп атам. Мен канча жылдан бери ушу дыйканчылык кылып эле жүрөм, бирок мындай натыйжа болгон эмес. Эң жакшы натыйжа болду. Ленин округундагы шайлоо 24 талапкер арыз жазды. Номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаты мөөнөтүнөн мурда шайлоодо талапкерлигин добушка коюу ниети жөнүндө талапкер Мадылбеков Элдар Туратбековичтен өзүн өзү көрсөтүү тартибинде арыз келип түшкөн. Номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү 2023 жылдын 27 апрелинде кошуп алганда аяктайт. Белгилей кетсек, кайра шайлоо 2023 жылдын 28 майында өтөт. Аталган округтан шайланып келген Жогорку Кеңештин депутаты Жаныбек Абиров кафедеги мушташтан улам депутаттык мандатын өз арызы менен тапшырып берген. Ысык көлдө курал жарактардын жашуун жайы табылды. Ысык көл облусунда курал жарактардын жашуун жайы табылды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда УКМКнын Ысык көл облусу боюнча башкармалыгы тарабынан ок атуучу куралдарды, ок дарыларды жана жардыруучу заттарды мыйзамсыз жүгүртүүдөн чыгаруу боюнча ыкчам издөө иш-чараларын уюштуруусунун жүрүшүндө 20-28 аскердик бөлүктүн сапер инженердик тобун жана милициянын кызматкерлерин тартуу менен 2023 жылдын 19 апрелинде Ысык көл облусунун Ак Суу районунун тоолуу аймагынан курал жарактардын жашуун жайы табылып, андан төмөнкү ок дарылар алынды. 1 дана F1 сактагычсыз гранатасы, 3 дана кол түтүн гранаталары, 1 бирдик ВОК-17 снаряды, 1 дана сигналдык патрон, 3 дана белгисиз үлгүдөгү чабуулчу гранаталар, 1 бирдик 16 калибрдеги жылмакай мылтык, 4 дана 7,62 калибрдеги патрондор. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында жогоруда аталган ок дарыларды жана жардыргыч заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө катышкан адамдарды аныктоого багытталган комплекстүү ыкчам издөө жана тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Камчыбек Жолдошбаев президенттин атын саткандан да кайра тартпайбы? Башкалардай эле Камчыбек Жолдошбаев да дүрбөп чыкты. Бир мандаттуу Ленин округунан талапкерлигин коюу үчүн жан сабап, бирок сүткө оозу күйгөн айранды үйлөө ичет дегендей мурдагы шайлоодо жидип калганын эстеп, амалданып жатканын каңууланды. Вице-премьер-министр Бакыт Төрөбаев аркылуу президенттин колдоосун алууга жанталашып, ошондой эле кара кечени башкарган жигитке да чыгып, ал аркылуу дагы алигидей байланышын бекемдөөгө ашыгып, айласы алты кетип жаткан чагыбы? Акчанын күчү менен Субаналиевди жеңе алам, Ленин округу мени шайлайт деп дөө күрсүп сүйлөгөнү тарап кетти. Садыр Жапаров деле Камчыбек Жолдошбаевди колдобосо керек. Мындай адамга жакындоо менен аброюна шек келтирилип, эл астына уят болуп калышы мүмкүн деп жазган Аргумент KG сайты. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине 2023 жылга республикалык бюджеттен 18,7 миллиард сом каралган. Бул тууралуу финансы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык анын ичинен 2,3 миллиард учурдагы бюджеттик каражаттар, 1 миллиард капиталдык салымдар беренеси боюнча каралган каражаттар, 12,2 миллиард сом мамлекеттик инвестициялар линиясы боюнча каралган каражаттар, 3,2 миллиард сом жол фондунун болжолдонгон кирешеси. 2023 жылдын 1 кварталынын жыйынтыгы боюнча транспорт жана коммуникациялар министрлигине 2,4 миллиард сом каржыланган. Алар учурдагы бюджеттик каражаттар 1,4 миллиард сом, капиталдык салымдар беренеси боюнча 216 миллион сом,
Мамлекеттик инвестициялар линиясы боюнча 727 миллион сом алдын ала өздөштүрүлгөн. Белгилей кетсек, ашуулардагы аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу бийик тоолуу райондордогу жолдорду тазалоо жана автотранспорттардын үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыз кылуу максатында каржылоо уюштурулуп, тез арада 50 миллион сом суммасында каржылоо ачылды. Бишкекте бош орундар жарманкеси өтөт, 6000ден ашуун орун сунушталат. Бишкекте жумуш жана кесип жарманкеси өтүп, анда өлкөнүн 70тен ашык алдыңкы компаниялары 6000ден ашык жумуш сунуштарын беришет. Бул тууралуу Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Иш-чара 28 апрелде Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде өтөт. 10:00 башталат. Бирүү бекер. Жарманкеге келгендер учурдагы бош орундардан тышкары кесип тандоо боюнча кеңеш ала алышат. Ошондой эле 60тан ашык адистиктер боюнча акысыз кыска мөөнөттүү окуу программасы менен тааныша алышат. Активист Адилет Балтабай абактан бошотулду. Жогорку сот активист Адилет Балтабайды абактан бошотту. Бул тууралуу Кактус медиа сайтына адвокат Эркин Мадамбеков билдирди. Анын айтымында 19 апрелде жогорку соттун коллегиясы Мыктыбек Адилет Алиге карата Бишкек шаардык сотунун 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүмүн жокко чыгарып, 1-май райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Бишкек шаарынын райондук соту пробация көзөмөлү менен 3 жылга эркинен ажыраткан. Жогорку соттун чечими бул жарыядан кийин дароо күчүнө кирип, Адилет Балтабай номер 27 колониядан бошотулду. Эсиңиздерге салсак, өткөн жылдын 11 ноябрында Бишкектин 1-май райондук соту Адилет Балтабайды бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына активдүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыкка, ошондой эле күч колдонууга чакыруу боюнча кылмыш жасаган деп айыптаган. Райондук соттун чечими менен Балтабай күнөөлүү деп табылып 5 жылга эркинен ажыратылган. Кылмыш жаза кодексинин 82-беренеси негизинде ага 3 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөлдө дайындалган. Активист сот залында камакта бошотулган, бирок 12 январда Бишкек шаардык соту активисттин өкмүн өзгөртүп, аны камакта калтырган. Балтабай кумарканаларды мыйзамдаштырууга, контролдук кассалык машинелерди милдеттүү түрдө орнотууга каршы митингдерине катышкан. Ал 2022 жылдын июнь айында камакка алынган.